Çok сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ыйык ырайымдуу Кудай Ата. Кудайдан алыстап күнөөгө баткан күнөөкөрлөрдөн, бардыгын каардуу сот кылгала турган адамдардан элек, бирок бардыгыбызды өз ырайыңыз менен, сөзүңүз менен, сүйүүңүздү арнап, биз Кудайды таанып биле электе эле Ыйса Машаяк биз үчүн өз жанын берип, төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн арылтып, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайыңыздын негизинде куткарылуу ишин аткарып, өз балдарыңыз кылып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы чогулуп, сиздин даңкыңызды, ырайымыңызды даңкташ үчүн чогулдук. Бул саатта дагы биз менен чогуу экениңизге ишенебиз. Ар бир адамга керектелүүчү өз ырайымыңызды төгүп берип, ырайымдуу колуңузду ар бир адамга сунуп, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан бардык бир туугандар, кыйынчылыктарга карабастан ишеним жолунда келе жаткан бардык бир туугандарга ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, кайраттуулук менен, күч кубатка толуу менен жакшы кабарды көптөгөн адамдарга таркатып, адашкан адамдарды сизге кайтарып келүүсүнө өзүңүз жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга ден соолук берип, мындан аркы жашоосун бир гана сиздин эркиңиз үчүн, сиздин даңкыңыз үчүн тил алчаак болуп жашашына мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду бизге ачыктап көрсөтүп бергендиңиз үчүн, бүгүн дагы бул сөз аркылуу өз эркиңизди таанып билип, кандайча жашаарыбызды дагы үйрөтүүңүздү суранабыз. Сиздин сөзүңүздү угуп, унутуп эле койбостон, ар бир айтылган сөздү иш жүзүндө жашообузда аткарылышына өзүңүз жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.
Рахмат сиздерге. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Корундуктарга жазылган 2 кат 11 бөлүм. Корундуктарга жазылган 2 кат 11 бөлүм. Экинчи Корундуктар 11 бөлүм 2-3 аяттар окуйбуз чогуу. 2 Корундуктар 11 бөлүм 2-3 аяттар. Мен силерди Кудайдын кызганычы менен кызганып жатам. Анткени силерди бир күйөөгө, Машаякка никелеп койгом. Анын алдына таза бойдон барышыңарды каалагандыктан кызганып жатам. Обой инени жылан өзүнүн куулугу менен алдап кеткендей эле, силерди да кимдир бирөө Машаяк жолундагы жөнөкөйлүктөн жана тазалыктан четтетип, акылыңарды адаштырбаса экен деп корком. Ушуга чейин окуйбуз. Жекшемби күнү эртең мененки сааттарда биз сиздер менен жогорудан төрөлгөн Машаякчынын жашоосу, куткарылган адам мындан аркы жашоосун кандайча жашашы керек, ошол тема боюнча ыйык жазуунун негизинде үйрөнүп келе жатабыз. Куткарылууга биз ырайымга Кудайдан ээ болгонбуз. Бизди куткарып алган Кудайдын эркин аткарып жана ошондой эле ыйык рухтун жетеги менен жашашыбыз үчүн сөзсүз түрдө биз татыктуу Кудайдын балдары катары жашашыбыз керекпиз. Куткарылган адамдардын күбөлөрү деген китептерди дагы жазганмын. Кимде ким ал китепти окуй элек болсо, ошол китепти сөзсүз түрдө окуп көрүңүздөр. Ал аркылуу биздин куткарылуубуз жөнөкөй эле билим же болбосо маалымат эмес, чынында биздин жүрөгүбүздө аткарылышы керек деген нерсени сөзсүз түрдө текшерип көрүшүбүз керекпиз. 2 Корундуктар 13 бөлүмдө өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө, ишеним жолундасыңарбы же жокпу, сынап көргүлө. Же Ыйса Машаяк ичиңерде экенин билбейсиңерби? Андай болбосо, анда силер ким болушуңар керек болсо, ошол эмессиңер. Баштапкы жыйындарда дагы куткарылган адамдар бар эле, куткарылбаган адамдар дагы бар эле. Жүйүттөрдүн ичинен Машаякка ишенген адамдар бар эле, андан кийин ишенип жүрүп, кийин кайрадан иудаизмге ишенип кеткен адамдар бар эле. Ошол бутпарастардын арасында дагы ар кандай түшүнбөстүктөр пайда болгон эле. Ошол себептер менен биз сиздер менен ээ болгон куткарылуу канчалык улуу, канчалык керемет экендигин билип эле тим болбостон, куткарылган адамдын жашоосу кандай болушу керек, ошол жөнүндө сөзсүз түрдө биз изилдеп көрүшүбүз керекпиз. Анткени буудайды кампасына жыйнашат, ал эми саманды өчпөс отко салат деген сөздөр бар. Мисалы үчүн дан түшүм жыйнап алганда буудайды дагы мындай сапырышат. Илгерки убакытта көрсөңүздөр керек, айылдарда мындай сапырат дагы. Ошол учурда буудайдын даны ичинде калат да, ал эми саманы сырткы кабыгы учуп кетет. Буудайдын даны менен анын саман өгөө бири-биринен ажыраган сыяктуудай эле куткарылуудан кийинки биздин жашообуз Кудайдын эрки боюнча жашап келе жатабызбы? Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жатабызбы же жокпу? Өзүбүздү күн сайын текшерип, сынап көрүшүбүз керекпиз. Анткени бул жерде айтылгандай, өзүңөрдү текшерип көргүлө, сынап көргүлө. Эгерде бир аз туура эмес нерсе боло турган болсо, мен куткарылган адаммынбы же жокпу? Кудайдын ырайымынын негизинде куткарылууга ээ болобуз. Демек, Кудайдын ырайымын таанып билдимби же жокпу? Ошол нерсени дагы изилдеп көрүшүбүз керекпиз. Кечээ күнү телевизордон
бир программаны көрүп калдым. Башка жыйындардын пасторлары куткарылуу жөнүндө сөз айтып жатышыптыр. Бирок куткарылуу деген жыйынга канчалык келген күндө ошондо силер алардын айткан сөзү боюнча жыйынга келгени менен дароо куткарылат деп айтышат, үйрөтүшөт. Ал чоң адашкандык болуп саналат. Анткени ар бир адам өзүнүн башынан куткарылгандыгы жөнүндөгү тажрыйбасы болушу керек. Төрөлгөн убактысы, андан кийин өсө турган убактысы. Куткарылуусунда өзү бекем турбай туруп эле анан кантип Кудайдын сөзүнө тил алчаак болмок эле. Төрөлбөй туруп эле бала бир нерсени кылам деген аракетти жумшаган менен эле барабар болуп калат. Кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силердин жаныңарды Кудай тирилтти. Өлүмдөн өмүргө өтө турган чоң улуу куткарылуу жөнүндө айтылат. Ошол куткарылууга сөзсүз түрдө ар бирибиз ээ болушубуз керекпиз. Куткарылган адам боло турган болсо кайраттуулук менен бул жашоодо улантып жашашы керек. Албетте бул дүйнө жүзүндө жеткилең адам жок, бирок акырындык менен ошол жеткилеңдикке жетишибиз керекпиз. Матай 5-бөлүм 48 аятта Ыйса Машаяк айтат: асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, адам болуп туруп кантип Кудайга окшоп биз жеткилең боло алабыз, бирок акырындык менен ал нерсеге дагы жете алабыз. Башталыш 17-бөлүмдө Кудай Ибрайымга айтат: менин алдымда түз жүр, кемчиликсиз бол. Ибрайым 99 жашка чыкканда, 100гө 1 жыл жетпей калган учурда, 100гө чыкканда гана Ибрайым жашы боюнча дагы 100 жеткилең сан болот. Андан кийин 100гө чыкканда Кудай өзү убадалаган баласын Ыскакты берет. Биз сиздер менен да акырындык менен ошол жеткилеңдикке жетишибиз керекпиз. Ал үчүн куткарылгандан кийинки жашообуз эмне жашоо? Ошол жөнүндө жакшылап изилдеп үйрөнүп эле тим болбостон ар бир сөздү иш жүзүндө жашообузда аткарышыбыз керекпиз. Кудай жардам берет, албетте биз ал үчүн сыйынышыбыз керекпиз, ошого жараша иштерди аткарышыбыз керекпиз. Куткарылгандыгыбыз дагы Кудайдын чоң ырайымы, куткарылуудан кийинки жашаган жашообуз дагы сөзсүз түрдө Кудайдын ырайымы менен байланыш. Биздин жумшаган күч аракетибиз менен эмес, Кудай өз жардамын төккөндө гана. Ошондуктан адамдын колунан келбеген нерсени Кудай өзү аткарып берет. Биз сиздер менен бүгүн чогуу сүйлөшөйлү деген темабыз жогорудан төрөлгөн Машаякчынын жашоосу эмне? Ошол жөнүндө айтайын деп турам. Машаякчынын жашоосу кандай? Машаяктын колуктуусу катары таза жашоо менен жашашы керек деген элчи Павыл: мен силерди Кудайдын кызганычы менен кызганып жатам. Кудайдын кызганычы менен кызганып жатам. 2-Корунтуктар 11-бөлүмдөгү сөздөр албетте машаякчыларга, куткарылган адамдарга жазылган сөз. Кудайдын кызганычы менен кызганып жатам деген сөздүн мааниси эмнеде? Куткарылыш үчүн элчи Павыл бүт нерсесин арнаган. Өзүнүн өмүрүн дагы тобокелге салуу менен аларга жакшы кабарды жеткирген. Куткарылгандан кийин куткарылган адамдар үчүн дагы тырышчаактык менен ал аракетин жумшап келген. Ата-энеси баласын төрөп эле калтырып койбостон, өмүрүнүн аягына чейин баласы үчүн кам көргөн сыяктуудай эле азыркы учурда байкасаңыздар, адамдардын жаны куткарылуусу өтө эле кыйын болуп бара жатат. Эмне үчүн? Анткени бул жашоодо илим, билим, искусство, техника, маданият деген нерсе өнүгүп келе жатат. Аны менен бирге күнөө дагы ошончолук өнүгүп келе жатат. Адамдар бул дүйнөнүн кумарларына батыш үчүн,
дененин каалоолорун аткарып жашаш үчүн ошого умтулуп жашагандыктан жыйынга келет, бирок куткарылбаган адамдар өтө көп. Биздин жыйынга келген адам ал куткарылбай жөн отура албайт, анткени биздин сөздөрдүн бардыгы жогорудан төрөлүш керек, куткарылыш керек деген сөздөр айтылат, туурабы? Башка жыйындарды карасак, ошол адам жыйындын босогосун аттаары менен сен куткарылдың деп эле аны кабыл алышат. Куткарылуу кантип эле жөнөкөй эле процесс менен аткарылып кетмеген эле. Куткарылгандан кийин адамдын жашоосу сөзсүз түрдө ошол куткарылган адамдын жашоосуна байланыш татыктуу жашоо болушу керек. Жыйынга келгенде даңктайт, Кудайды, андан кийин сыйынат, сөз угат, эшикке чыккандан кийин тиги дүйнөнүн адамдары менен эле бирдей эле болуп калат. Андай динчил адамдар өтө көп. Бул дүйнөдө деле карап көрө турган болсок, кандайдыр бир салтанаттар, церемонияларды өткөрүп жатканда ыйыктай сезилет, анан жыйындан сыртка чыкканда дүйнөнүн адамдарынан эч нерсеси менен эле айырмасы жок болуп калат. Ал адашкандык, эки жүздүүлүк болуп калат. Биз Кудайдын балдары болдук, жогорудан төрөлгөн адамдар болдук, бейишке бара жаткан адамдар. Бул дүйнөнүн адамдарына окшоп жашай албайбыз, жашоого дагы мүмкүн эмес. Ошол себептер менен куткарылган адам кандайча жашашы керек, ал жөнүндө ыйык жазууда үзгүлтүксүз айтылат. Элчи Павыл айтат: куткарылган адамдарга Кудайдын кызганычы менен кызганып жатам. Эмне үчүн? Анткени силерди бир күйөөгө, Машаякка никелеп койгом. Эки адамдарды бириктирген адамдар, мисалы үчүн тааныштырган, никелеген, бир аял менен бир эркекти бириктирип, тааныштырып, эки жакка чуркайт дагы эркек жөнүндө маалыматтарды топтойт. Эркек жакка барып аялды мактайт, аялга барып эркек жөнүндө мактайт. Жакшы сапаттарын гана айтып келет. Жыйынтыгында ал эки жашты үйлөнөт. Үйлөнүү иши болуп өтсө, сөзсүз түрдө ал адам, тааныштырган адам, ал сүйүнөт, кубанат. Эгерде ошол үйлөнүүсү ийгилик алып келген болсо, анда ыраазы болушат эки жаш. Бир аз туура эмес болуп калса, анда ал тааныштырган адамга нааразы болушот дагы, өмүр бою ага акарат келип жашашы мүмкүн. Элчи Павыл адамдарга жакшы кабарды жеткирип, куткарылган адам болгондон кийин эми таза, колуктуу катары тозокко бара жаткан аянычтуу күнөөкөр кандайча ал таза бейишке бара турган адам боло алат. Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу ыйык рухтун жетеги менен күн сайын тазаланып, бир күйөөгө, Машаякка никелеп койгон. Куткарылган адам Машаяктын колуктуусу катары өзүн даярдашы керек. Никелешүү убагы келип калды деп айтылат. Анткени Израиль элинин салты ошондой экен. Биринчиден экөө никелешет да, андан кийин үйлөнүү, үлпөт тою болуп өтөт. Бир аял, бир эркек менен. Ыйса Машаяк Мариям аркылуу төрөлгөндө бул дүйнөгө болочок күйөөсү Жусуп өтө таңдалат. Биз үйлөнө элек деле кантип анын боюнда болмок эле деп. Бирок периште келет дагы Жусупка кайрылып айтат: Мариямды аялдык алуудан коркпо, анткени анын боюна бүткөн бала ыйык рухтан деп айтылат. Никелешкен болсо, демек анын колуктуусу же болбосо күйөөсү болот.
үйлөнө турган күндө болочок күйөөсү дагы, анан аялы дагы биле элек болот. Ыйса Машаяк экинчи жолу бул дүйнөгө келгенде никелешүү убактысы келет. Ал күн жөнүндө, ал күн жана саат жөнүндө атамдан башка эч ким билбейт. Аян китеби 19-бөлүм 7-аятта айтылат: козунун никелешүү убагы келди. Анын колуктусу өзүн даярдап турат. Колуктусу өзүн даярдады. Бир аздан кийин мен силерге кененирээк бул жөнүндө айтып кетем. Силерди бир күйөөгө Машаякка никелеп койгом. Башталыш китеби 24-бөлүмдү карасак, Ыскак Ыбрайым 100гө толгондо анын баласы төрөлөт. Анан Ыскак бойго жетет. Ыбрайым өзүнүн баласы Ыскакка аял алып бериш үчүн Ыбрайымдын өзүнө ишенимдүү кишиси, кызматчысы бар эле, Элиезер деп аталган. Ушунчалык ал тил алчаак адам эле. Анан ошол Элиезерге кайрылып айтат: менин балам үчүн ага аял издеп таап бер. Ыбрайым жашаган жерге туугандары көздөй жиберет. Ошол жактан менин уулум Ыскакка аял алып келесиң деп. Элиезер төөгө көптөгөн жүктөрдү, белектерди жүктөп алат дагы, анан кийин жолго жөнөйт. Кудуктун жанында отуруп алып сыйынат: менин кожоюнумдун уулу үчүн жакшы, татыктуу аялды жолуктурууга жардам бериңиз. Мен ушул кудуктун жанында отурам дагы, эгерде кандайдыр бир кыз келип мени эле сууга тойгузбастан менин төөлөрүмө дагы суу бере турган болсо, анда мен каалаган, менин кожоюнум каалаган уулуна, Ыскакка аял киши болот дейт. Күтүп отурганда өтө эле сулуу, өтө эле жылдыздуу бир кыз келе жатат. Эркекке жакындай элек кыз келе жаткан болот. Ошондо суу бер деп сураганда, ал кудук ушунчалык терең элек. Андан кийин ал Элиезерге гана эмес, Элиезердин 10дон ашык төөсү бар эле. Мен сиздин төөлөрүңүзгө дагы суу алып берейин деп. Билесиздерби, төөлөр ушунчалык сууну көп ичишет. Ошол ондогон төөлөргө суу алып бериш үчүн ал канчалаган өзүнүн аракетин жумшады. Аны эч ким зордоп кыйнаган жок, бирок ал кыз өзү көрүп суу менен бөлүшкүсү келди. Алыстан келе жатканын түшүнөт дагы. Андан кийин Элиезерге гана эмес, 10 төөсүнө дагы суу алып берет. Ошондо Элиезер сыйынганына, жооп алганын билет дагы кубанат. Ал кыздын аты Ребека элек. Ыбрайымдын жалгыз уулу Ыскак ал келечекте келе турган Ыйса Машаякты билдирет. Анткени Ыбрайым Ыскакты Мория тоосуна алып барып, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка алып келген элек. Ыскак келечекте, болочокто келе турган Ыйса Машаякты билдирет. Ал эми Ребека Машаяктын колуктусу болгон Машаякчынын образын билдирет. Эмне үчүн Элиезерге гана суу бербестен төөлөргө чейин суу берет, төөлөргө дагы кам көрөт? Эмне үчүн ошол Ребека Ыскактын аялы болот деп айтылган? Анткени кожоюндун үйүндө малдар да көп, жаныбарлар да көп, кулдар да көп. Ал жактан эркин жашоо менен жашоого мүмкүн эмес эле. Ошондуктан ага дагы өз ыктыяры менен
кызмат кылганга даяр кыз керек эле. Бирок Ребекка так ошол нерсеге татыктуу кыз экендигин Элиезер түшүнөт. Жакан китеби 3-бөлүм 29-аятты карасак, Ыйса Машаяк келгенге чейин, төрөлгөнгө чейин сууга сөмүлдүрүүчү Жакан биринчи төрөлөт. Ал энесинин курсагында жатканда эле ыйык рухка толгон адам эле. Жакан Ыйса Машаякты күбөлөндүрүш үчүн төрөлгөн. Ышая китебинде айтылат, Ыйса Машаяк төрөлгөнгө чейин, келгенге чейин 700 жыл мурун ал жөнүндө пайгамбарчылык айтылган. Жакан Ыйсаны көрүп айтат, бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп. Ыйса Машаяк келгенге чейин көптөгөн адамдар Жаканды ээрчишкен элек. Анткени Жакан ыйык кызмат кылуучунун баласы элек. Израиль элинин эң эле чоң статуска ээ болгон бул ыйык кызмат кылуучу элек. Левилердин ичинен дагы Аарундун уулдары гана ыйык кызмат кылуучулар боло алышчу эле. Ыйык кызмат кылуучунун баласы сөзсүз түрдө ыйык кызмат кылуучу болушу керек эле. Бирок ошол жүйүттөрдүн арасында динчил адамдардан айырмаланып, Жакан ибадатканага барып, ибадаткана анын үйү катары көрүнгөн эле. Үйүндө эле ибадаткананы кабыл алган, өзгөчө бир статуска ээ болгон адам эле. Бирок ошол нерседен баардыгынан баш тартат дагы, Жакан төөнүн жүнүнөн кийим кийет дагы, белине кайыш курчанып жүрөт дагы, эч бир адамга таянбастан элдерге жакшы кабарды жарыялаган. Тобо кылгыла, асман падышачылыгы жакындап калды. Ыйсаны айтып, Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп айтат. Буга чейин адамдардын бардыгы Жаканды ээрчип жөнөшчү эле. Эми ал күбөлөндүрүп баштаганда элдер Ыйсаны ээрчи баштады. Ошондо Жакандын шакирттери Ыйсаны көрө албастан көз арта башташат. Сууга чөмүлдүрүүчү адам, ал чоң статуска ээ эле. Ошондо анын Жакан Ыйсага келип айтат, мени сен чөмүлдүрүшүң керек эле, а сен болсо мага келе жатасыңбы дегенде, Ыйса Жаканга жооп берет, жок, азыр ушундай кылууга сен жол беришиң керек. Эмне үчүн бул нерсеге жол берилген? Анткени Ыйса Машаяк көптөгөн күнөөкөрлөр үчүн өз жанын берип өлө тургандыгы жөнүндө сууга чөмүлдүрүлүү аркылуу көрсөткөн эле. Ошондо асмандан бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деген үн угулат. Ыйса Машаяк өлүп кайрадан тирилүүсү менен куткарылган адамдарга, Ыйсага ишенген адамдарга ыйык рух бериле тургандыгы жөнүндө алдын ала көрсөтүлгөн иш элек. Эми бардык адамдар Ыйса Машаяктын артынан ээрчип, Жаканга келген бир дагы адам жок эле. Ошондо Жакандын шакирттери аны көрө албай башташат. Устат, сен Ыйсадан жогору турган устат эмессиңби дегенде, Жакандын аларга айткан жообу айтылат. Жакан 3-бөлүм 29-аятта, колуктусу бар адам күйөө, ал эми күйөөнү жанында туруп алып, тыңшап турган күйөө жолдош анын үнүн укканда аябай кубанат. Күйөөсү өзүнүн колуктусунун артынан ээрчип барыш керек эле. Мен мындай нерсе башыман өткөн. Бир жыйында кызмат өтөп жатканда,
биздин жыйынга келген бир чоң кыз бар эле, күйөөгө тиелип, өтө боорукер, жакшы. Анан дагы бир эркек бир тууган өзүнүн досун жыйынга алып келет дагы, андан кийин жанакы чоң кыз экөөнү тааныштырып коелу дейт. Экөөнү тааныштырып жаткан ошол бала ал дагы бойдок эле. Экөөнү тааныштырам деп атып, анан кийин тиги кызды өзү жактырып калат. Анан досуна тааныштырбай өзү тиги кызга үйлөнүп алат. Анан кийин өтө чоң төңкөрүш болуп өткөн. Ошондой дагы болушу мүмкүн экен. Андай болбошу керек. Ал кыз тааныштырган адамдын артынан ээрчип кетсе болмок беле. Өзүнүн колуктусун болочок күйөөсүнүн аркасынан ээрчиши керек эле. Жакан дагы айтат, колуктусу бар адам күйөөт. Күйөөнү жанында туруп, тыңшап турган күйөө жолдош анын үнүн укканда аябай кубанат. Мен ошол кубанычты башымдан өткөрдүм. Ошол күйөөнүн жанында турган күйөө жолдош ал кубаныч жөнүндө угат дагы, өзү дагы кубанат. Бул аркылуу биз эмнени түшүнсөк болот? Куткарылган адамдар. Биз Машаяктын колуктусу экендигибизди ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Мындай сөздөр ыйык жазууда өтө көп жазылат. Башталыш 2-бөлүм 18-аятта карасак. Биринчиден, Эйден багында Кудай адам атаны жаратат. Көптөгөн жаныбарларды жаратат дагы, жаныбарлардын ар бирине ат коюп чыгат. Анан Эйден багынан башкара тургандай ага укук берилген. Бирок ошол Эйден багында ал жалгыз адам эле. Жаныбарлардын өтө көп түрлөрү бар эле, бирок жаныбарлар адамдын түгөйү боло албайт. Анын жалгыз экендигин көрөт дагы, Кудай ага жардамчы жараталы дейт. Адам атаны шунчалык терең уйкуга салып коет. Азыркы биздин сөз менен айта турганда, анестезия кылат дагы, анын бир кабыргасын сууруп алат. Адам терең уйкуга батып уктаганда, анын кабыргасы алынат дагы, ошол кабыргасынан аял жаратат. Анын ордун эт менен чаптап коет. Башынан баштап эле Кудай хирургка окшоп шунчалык операциясын дагы жакшы өткөргөн. Анан ошол жараткан аялын алып келет дагы, адам атага айтат: "Мына бул сенин аялың". Ошондо адам өтө кубанат дагы, бул менин сөөгүмдөн чыккан сөөк, этимден чыккан эт. Ал аял деп аталат, анткени эркектен алынды деп айтылат. Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет, экөө бир дене болот. Ошол эле окшош сөздөр Эфестиктерге 5-бөлүмдө дагы жазылат. Адам ата-энесин таштайт дагы, аялы менен биригет, экөө бир дене болот. Бул сыр аябай терең. Менин айтканым Машаякка жана жыйынга тийишилүү. Бул сыр аябай терең. Ушул жөндө мен сиздерге айтып берейин деп турам. Сыр аябай терең, өтө маанилүү болгондуктан сиздерге сөз менен жеткире аламбы же жокмунбу, ошол жөнүндө дагы азыр ойлонуп турам. Римдиктер 5-бөлүм 14-аятта адам келе турган кишинин бейниси болгон адам
Биринчи Корунтуктар 15-бөлүмүндө 45-аятта биринчи Адам ата тирүү жан болду, ал эми акыркы адам өмүр берүүчү рух болду. Кудай топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. Кудай өзүнүн рухун берди. Бирок күнөө кылган жан өлөт. Кудайдын сөзүнө тил албаган жан ал өлөт. Жамандыкты жана жакшылыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жеген күнү өлөсүң деп айткан Кудайдын буйругу болгон. Бирок обо адамдын аялы ошол жемишти жейт дагы, күйөөсүнө дагы алып барып берет. Ошондо менин сөзүмдү эмес, өзүңдүн аялыңдын сөзүн угуп күнөө кетирдиң. Жыйынтыгында алардын жаны өлгөн. Өлдү деген сөздүн мааниси Кудай менен болгон мамилелешүүсү үзүлүп калды. Кандай ата эненин жакшы көргөн баласы болбосун, баласы өлүп калгандан кийин аны кучагына алып отура бербейт да, аны барып көргө коюшу керек. Ошондой сыяктуу эле Эйден багындагы Кудайдын адамга болгон сүйүүсү токтойт дагы биринчи сыноодон ал өтүшү керек эле. Кудайдын сөзүнө тил албастыгы үчүн Кудайдын астынан кубаланып чыгарылат. Биринчи адам акыркы адам ал Ыйса Машаякты билдирет. Адам деген тирүү адамды билдирет. Өлтүргөндүктөн эми кайрадан тирилчи керек. Күнөө үчүн жаза өлүм. Биз үчүн жазага Ыйса өзү тартылган. Кылмыштарың ардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Эфестиктер 2-бөлүмдө айтылат. Куткарылган учурда биздин жаныбызды тирилткен. Акыркы адам, демек Ыйса Машаяк өмүр берүүчү рух деп айтылат. Ыйса Машаяктын жакшы көргөн колуктуусу катары адам жаратыла тургандыгы жөнүндө айтылат. Адамдын жалгыз экендигин көрөт дагы. Башталыш 1-бөлүмдү карасак, Кудай эмнени жаратканын көрөт дагы, анан жакшы экендигин көрөт. Жарыкты жакшы экенин көрөт. Андан кийин өсүмдүктөрдү, жаныбарлардын баардыгын жаратат дагы. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Жакшы деп күлүп отуруп, анан башталыш 2-бөлүмгө келгенде адам жалгыз экендигин, жакшы эмес экендигин көрөт. Анткени адам атанын жардамчысы жок эле. Биринчи Корунтуктар 11-бөлүм 7-аятта эркек Кудайдын бейнеси жана даңкы деп айтылат. Эркек Кудайдын бейнеси жана даңкы. Кудайды символдогон нерсе. Бул биздин акылыбызга бир аз түшүнбөстүк нерсе пайда болушу мүмкүн. Еврейлерге 1-бөлүм 3-аятта Ыйса Машаяк анын табиятынын толук көчүрмөсү, же болбосо Теңирдин даңкын чагылдырып турат деп айтылат. Ыйса Машаяк аркылуу көзгө көрүнбөгөн Кудай, Ыйса Машаяк адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келген. Кудайды эч ким эч качан көргөн эмес, аны бизге атанын ичиндеги жалгыз уулу көрсөткөн. Биздин көзгө көрүнбөгөн Кудайды Ыйса Машаяк адамдын бейнесинде келүүсү менен бизге көрсөткөн. Эмне үчүн эркекти Кудайдын бейнеси жана даңкы деп айтат? Ошол
Кудайдын сыры. Ыйса Машаях адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келген. Ал эми эркек Кудайдын образы боло турган болсо, адам эмне үчүн жаратылган? Ошо Кудайдын сүйүүсүнө ээ болуш үчүн. Кудай адамды жаратканынын максаты Кудайдын сүйүүсүнө ээ болуу менен Машаяктын колуктусу катары даяр болуш үчүн. Аялды жаратканда жөн эле жараткан эмес, адамды терең уйкуга салат дагы анын кабыргасынан алып аялды жаратат. Машаяктын колуктусу боло турган адам Ыйса айкаш чыгашта ошол адам үчүн өлгөн. Анын кабыргасын найза менен сайганда бүт каны төгүлөт. Анын төккөн каны аркылуу тозокко бара жаткан адамдар Кудайдын колуктусу болуп бейишке барыш үчүн, тозокко бара жаткан бардык күнөөкөрлөр куткарылууга ээ болуп бейишке барышы үчүн, куткарып алуу менен Машаяктын колуктусу кылып алыш үчүн. Мисал үчүн, президенттин аялы биринчи леди болуп аталат. Падышанын аялы ошол укукка ээ болот. Куткарылууга ээ болгон биз Машаяктын даңкына ээ болушубуз үчүн, сүйүүсүнө ээ болушубуз үчүн Эфестиктер 5-бөлүмдө Машаях жыйын үчүн өзүнүн жанын берди. Машаях жыйынды сүйгөндөй, күйөөлөр аялыңарды ошондой сүйүү менен сүйгүлө. Машаях жыйын үчүн өзүн берген. Кудайдын көз карашында бардыгы жакшы болду деп келип, анан кийин адам аттанын жалгыз экендигин, жакшы эмес экендигин көрөт. Кудай адамды жаратты, бирок күнөө кетирген адамды жөн эле калтырып койбостон, Ыйса Машаякты жиберүү менен Кудайдын сүйүктүү колуктусу кылыш үчүн, ошондо гана Кудайдын жараткан иши толугу менен аягына чыгарылат. Ушул чындыкты мен ыйык жазуудан изилдеп көргөнүмдө өтө таң калдым. Бейишке бара турган күнөөкөрдү куткарып алып бейишке жибергендиги ал чоң керемет болот. Бул дагы өтө керемет чындык, анткени периштелер дагы бейишке Кудайдын балдары боло албайт. Периштелер Кудайдын колуктусу, Машаяктын колуктусу дагы боло албайт. Еврейлерге 2-бөлүм 10-аятта көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал куткарылуусунун башчысы деп аталган. Көптөгөн адамдарды бейишке алып келиш үчүн Машаях өзүнүн жанын бергенге чейин барган. Жыйынтыгында Кудайдын балдары жана Машаяктын колуктусу болушубуз үчүн. Ошондуктан айтылат, ушундай улуу куткарылууга ээ болдуңар. Куткарылган адам өзүнүн ээ болгон куткарылуусу канчалык чоң, улуу экендигин билиши керек. Башталыш 1-бөлүм 27-аятта Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Жакшылап ойлоп көрүңүздөр. Кудай өзүнүн бейнеси боюнча адамды жаратты, эркек аял кылып жаратты.
эркек жана аял кылып жаратты. Эркек Машаяктын образын билдирет, ал эми аял Ыйса Машаяктын өлүп кайра тирилүүсү, анын кабыргасы найза менен сайылган канны төгүлүшү менен жыйынтыгында биз колуктусу болдук. Өзүнүн улуу канын төгөө менен бизди колуктусу кылып алды. Ошондуктан Ыйса Кудайдын бейнеси жана даңкы. Куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы ошол эле даңкка ээ болушу үчүн өтө эле таң калыштуу нерсе. 1-Жакан 4-бөлүм 9-аятта Кудайдын сүйүүсү бизге бул аркылуу айкын болду. Уул аркылуу өмүргө ээ болушубуз үчүн Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Кудайдын сүйүүсү бизге мындайча далилдеди. Өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберди. Бизди куткарып алыш үчүн. Жөн эле куткарбастан бизди Машаяктын колуктусу кылыш үчүн, тозокко бара жаткан күнөөкөр үчүн өзүнүн жанын берди. Куткарылган адамды эми колуктусу кылам дейт. Мисалы үчүн балдар үйүнө барып, детдомго барып, эң эле сулуу эмес, таза эмес кичинекей бир кызды алып келип, анын үйүнө алып келип, жуунтуп, тазалап, ага билим берип, жашынакай кылып, кийинтип, падыша өзүнүн кызы кылып алса, ушундай иш болуп өтөбү? Биз куткарылууга ээ болгонбуз мындан дагы артык нерсе. Тозокко бара жаткан эң эле аянычтуу күнөөкөрдү Машаяктын колуктусу кылып алдык. Жыйын үчүн Машаяк өзүнүн жанын берди. Жанын берди деген сөз күнөөкөр үчүн өзүнүн жанын гана берип тим болбостон өзүнүн колуктусу кылып алыш үчүн. Бул дүйнөдө эң эле маанилүү, эң эле чоң ролду ойногон нерсе бул аял менен эркектин мамилеси. Эфестиктер 5-бөлүм 31-аятта адам ата энесин таштап аялы менен биригет, экөө бир дене болот. Бул сыр аябай терең. Менин айтканым Машаякка жана жыйынга тиешелүү дейт. Адам ата энесин таштайт дагы аялы менен биригет, экөө бир дене болушат. Бул сыр аябай терең. Айтканым Машаякка жана жыйынга тиешелүү. Аял жыйынга тиешелүү, эркек Кудайга тиешелүү. Ал сыр аябай терең. Машаякчылар Машаяктын колуктусу экендигибизди билишибиз керекпиз. Балким бизге ишенбей турган нерсе болушу мүмкүн, бирок бул чындык. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Машаяк өзүнүн колуктусун алып кетиш үчүн бул дүйнөгө келет. Анткени ошол колуктусу үчүн өзүнүн жанын берип бизди куткарып алгандыктан, өзүнүн канын төгүп бизди күнөөдөн арылтып, бизди тазалап, ыйык рухтун жетеги менен күн сайын бизди ыйыктайт. Эмне үчүн? Анткени даңкка ээ боло турган таза колуктусу болушубуз үчүн. Ошуя китебин чогуу ачабыз. Ошуя китеби байыркы келишим 871-бет. Даниэль китебинен кийин Ошуя китеби бар. Ошуя китеби 2-бөлүм 16-аят. 871-бет, 2-бөлүм 16-аят. Ошол күнү дейт Теңир, сен мени иши деп чакырасың, ошондон кийин мени
Баали деп чакырбайсың. Израиль эли буркандарга, Баалиге табынып келишкен. Кудай аларга каарданат. Бирок ошого карабастан Кудай Израиль элин сүйгөн, өзүнүн ырайымын тартуулаган. Ошол күнү, дейт Теңир, сен мени иши деп чакырасың, күйөөсү деп чакырасың. Байыркы келишимдеги сөздөр жаңы келишимде боло турган нерселер жөнүндө алдын ала көрсөтүлгөн иштер. Бүт дүйнөгө тараган ошол жакшы кабар силерге дагы жеткен. Кудайдын ырайымын угуп, чыныгы сөз менен таанып билип, Кудай мени сүйдү. Кудай мени өзүнүн баласы кылып алды. Андан кийин эмне? Мен дагы Машаяктын колуктуусу турбаймынбы? Ал менин колуктум турбайбы? Ой, жок, күйөөм турбайбы? Биз никелешкен турбайлыкпы? Израиль элин айтат, сен мени иши деп чакырасың. Бул эмне деген сөз? Кандайча ойлойсуздар? Андан кийин Ошуя 2 бөлүм 19 аятта. Мен сени менен түбөлүккө никелешем. Мен сени менен чындык жана адилеттиктин, ырайым жана боорукердиктин негизинде никелешем. 20 аят. Мен сени менен ишенимдүүлүктүн негизинде никелешем. Сени менен түбөлүккө никелешем. Бизге окшогон күнөөкөрдү куткарып алат дагы түбөлүккө никелешем. Ыйса Машаяк ал ким? Кудай өзү. Элчилердин иштери 20 бөлүмдө айтылат. Кудай өзүнүн каны менен бизди кымбат баада сатып алды. Эмне үчүн? Анткени Ыйса ал өзү Кудай болгондуктан. Мен сени менен түбөлүккө никелешем. Сени менен чындык жана адилеттиктин негизинде никелешем. Бул дүйнөдө эркек менен аял биригет дагы үй бүлө курушат, никелешип жашашат. Ал бир нече жылга гана созулушу мүмкүн. Ал эми бул жерде айтылат, сени менен түбөлүккө никелешем. Түбөлүк бейиште сени менен чогуу болом. Чындык жана адилеттиктин, ырайым жана боорукердиктин негизинде никелешем. Кудайдын бизге болгон улуу сүйүүсү аркылуу бизди куткарып алгандыгы бардыгына бирдей. Ырайым Кудайдын бизге болгон сүйүүсүнүн негизинде. Ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен сүйдү. Агапе сүйүүсү. Эфестиктер 2 бөлүм 4 аятта ырайымга бай болгон Кудай бизге ушундай улуу сүйүүсү менен арнады, сүйдү. Ырайым жана боорукердиктин негизинде никелешем. Кудай бизге арнаган анын чындыгы жана адилеттиги жөнөкөй эле жол менен никелешкен жок. Чындык жана адилеттиктин, ырайымдын негизинде никелешем. Сепания 3 бөлүмдө айтылат. Кудай сени өз сүйүүсү менен сүйөт, сага ырайым кылат. Мен дагы көптөгөн учурда жаштарды үйлөнтөм. Ошол жаштарды үйлөнүшү үчүн турганда 2 жаш бири-бирин ушунчалык карап оозтору ачылат да жабылбай калат. Колуктуусу дагы, күйөөсү дагы. Албетте ал боло турган иш. Үйлөнүп жатканда 2 жаш бири-бирин көрсөтпөйүшү мүмкүн эмоциясын, бирок ичинде сүйүнгөндөн өлөйүн деп турушканын көрөсүң. Башка тилдерге бул сөздү кандайча которушат мен билбейм, бирок өлбөй эле сүйүнүп жашап келишет. Кубанычты ушунчалык кубанат, шаттанат деп ыйык жазууда да көптөгөн сөздөр жазылат.
Ырдын ыры китебинде менин сүйүктүүм, менин жалгызым деп айтат. Сүйүүнү чоң суулар да өчүрө албайт, дарыялар да каптай албайт. Сүйүү үчүн үйүндөгү бүт байлыгын берсе да, ал жек көрүнүү менен четке кагылып калмак. Билесиздерби, ушул сүйүү канчалык сүйүү? Чоң, улуу сүйүү. Адилеттиктин, чындык жана адилеттиктин негизинде никелешем. Ошуя 3-бөлүмдү дагы окуйбуз. 1-аятта. Анан Теңир мага мындай деди: дагы барып, күйөөсү сүйгөн, бирок өзү ойноштук кылган аялды сүй. Аны Теңир Израиль уулдарын сүйгөндөй сүй. Теңир аларды сүйөт. Алар болсо башка кудайларга кайрылышат. Алардын мейиз кошулган токошторун жакшы көрүшөт. Ошондо мен аны 15 күмүш тыйынга, 1 хомер арпага жана жарым хомер арпага сатып алдым. Израиль эли башка кудайларга табынышкан. Мейиз кошулган токошторду жакшы көрүшкөн эле. Башка кудайларга табынышкан, ошонун бардыгын алып салгыла, жок кылгыла. Бирок Кудай аларга ошол нерселерге карабастан аларды сүйгөн. Карап көрсөк, Кудай бизди сүйө турган бир жакшы иш кылдык беле? Тескерисинче күнөөгө баткан, таза эмес күнөөкөрлөрдөн элек Кудайдан баш тарткан, Кудайдан алыс жашаган. Бирок Кудай ошого карабастан ал биринчилерден бизди сүйдү. Башка кудайларга кайрылышкан. Мейиз кошулган токоштор өтө даамдуу токошту билдирет. Башка кудайларга табынуу менен шаттанып жашашкан. Израиль эли бузулган элди Кудай сүйдү деп айтылат. Ошуя пайгамбарга айтат: мен Израиль элин канчалык сүйгөндүгүмдү кандайча сен кыймылың менен көрсөтүшүң керек. Сен бардагы күйөөсү сүйгөн, бирок өзү ойноштук кылган аялды сүй. Ошуянын Гомер деген аялы бар эле. Ошуя 1-бөлүмдө айтылат. Бирок ал аялы бузулган аял эле. Башка эркектерди жакшы көргөн, алар менен мамиле түзгөн, өзүнүн күйөөсүн таштап кетип калган аял эле. Бузулган аял болуп калган эле. Балким ал аялды бирөө акчага сатып салгандыр. Ошол бузулуп калган аялды, ойноштук кылган аялды сүй дейт. Ойлестетип көрүңүздөр. Өзүн таштап кетип, башка эркектер менен мамиле кылган, сатылып кеткен аял. Ошол аялды сүй дейт. Бул аркылуу Израиль эли Кудайдан баш тартса дагы, Кудай аларды сүйө тургандыгы жөнүндө Ошуя пайгамбарга иш жүзүндө көрсөтөт. Ошондо Ошуя эмне деп айтат? Жок, андай болбошу керек деген жок да. Ошондо мен аны 15 күмүш тыйынга, 1 хомер арпага жана жарым хомер арпага сатып алдым. 15 күмүш, 1 хомер арпага. Бир хомер дагы 15 күмүшкө барабар. Эгерде адам сатылып кеткен болсо, мыйзамды кайталоо китебинде айтылат.
күмүш тыйынга аны кайрадан сатып алышы керек. Бул аял күнөөгө баткандыгы үчүн сатылып кеткен окшойт. Анан ошол ойноштук кылган аялды акча берип сатып ал дейт. Сатып ал дагы. Кудай өзүнүн сүйүүсүн ошол нерсе аркылуу далилдегиси келет. Ышая 43-бөлүм 25-аятта мен өзүм сенин кылмыштарыңды өзүм үчүн өчүрөм, сенин күнөөлөрүңдү эстебейм. Жүйүт Искариот Ыйсаны 30 күмүшкө саткан. 30 күмүшкө сатылган Ыйса, айкыш-чыгачка кадалган, өзүнүн жанын берген, бүт канын төккөн, тозокко бара жаткан күнөөкөрлөрдү кымбат баада сатып алган. Ыйса Машаякты сатканга мүмкүн беле? Ыйса Машаяк айкыш-чыгачка кадалуусу менен тескерисинче бизди кымбат баада сатып алды элек. Бизди куткарып алганынын себеби мен өзүм үчүн сенин кылмыштарыңды өзүм үчүн өчүрөм дейт. Ошондо мен 15 күмүш тыйынга бир хомер арпага жана жарым хомер арпага сатып алдым. Анан ага меникинде көп күн жаша, бузуктук кылба, эч ким менен болбо, мен да сага жакындабайм дедим. Меникинде көп күн жаша дейт. Көп күн деген өмүр бою дегенди билдирет. Жашоонун аягына чейин. Меникинде көп күн жаша. Бузуктук кылба. Кайрадан башка эркектердин артынан ээрчибет. Мен да сага жакындабайм. Карап көрсөңүздөр, ушул сөздөр моралдык жактан мындай болуу мүмкүн эмес. Өтө эле бузулган, ойноштук кылган аялды акчага сатып алып, өзү кайрадан өзүнүн аялы кылып, кайрадан андай бузуктук кылба, бузуктук ишке барба, башка эркектердин артынан ээрчибе. Мени менен чогуу мындан ары жаша, ошондо мен дагы сага жакшы мамиле кылам. Ушундай болууга мүмкүнбү? Бул эмнени билдирет? Бизге окшогон өкүнүч, аянычтуу күнөөкөрлөрдү Кудай өзүнө чакырып алгандыгы жөнүндө айтылат. Жакан 8-бөлүмдө ойноштук кылган аялды Ыйсага ээрчитип келишет дагы. Ыйса элдерге кайрылып айтат: араңарда ким күнөөсүз болсо ошол адам аялга биринчи болуп таш ыргытсын дегенде, баардыгы бирден кете башташат. Ыйса башын көтөрүп, сени айыптагандар барбы деп сураганда, аял эч ким теңир деп жооп берет. Мен бир гана Ыйсада күнөө жок болгондуктан Ыйса таш менен аны өлтүргөнгө мүмкүндүк бар эле. Бирок Ыйса айтат: мен дагы сени айыптабайм. Сен жазаланып турган жазага мен жазаланам дейт Ыйса. Ыйса Машаяк биз үчүн өз өмүрүн бербесе, анда биз кантип куткарылмак элек? Күнөө үчүн жаза өлүм деп айтылат. Ыйса Машаяк өлбөй туруп бизди куткарууга мүмкүн эмес эле. Бара бер, мындан ары күнөө кылба дейт Ыйса. Сени мен дагы айыптабайм. Куткарылган адамга айтат: бар дагы кайрадан ойноштук кылба. Кайрадан башкалардын артынан ээрчибе, башка эркектердин артынан.
бизди куткарып алганынын максаты эмнеде? Өзүнүн сүйүктүү колуктуусу кылып, мындан ары таза жашашыбызды каалайт. Куткарылган Машаяк менен никелешкен адам. Чындыгында биз анын колуктуусу болдук. Анын колуктуусу болгондуктан Машаякты сүйүп, өзүнүн жанын аябастан биз үчүн берген Теңир үчүн жашашыбыз керек болот. Таза, ыйык, анын колуктуусу катары өзүбүздү даярдашыбыз керекпиз. Адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет, ошентип экөө бир дене болот. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, өзүнүн жанын берип, куткарып алып, өзүнүн колуктуусу кылып алыш үчүн асмандагы атаны таштаган. Адам ата-энесин таштап, аял менен бириккен сыяктуудайт. Ыйса адамдын бейнесин кийип бул дүйнөгө келет. Эмне үчүн? Бизди куткарып алыш үчүн, өзүнүн сүйүктүү колуктуусун кылып алыш үчүн, күнөөкөр үчүн бул дүйнөгө келген. Өзүнөн баштаткан аялды таап кайтарып келиш үчүн Ошуя пайгамбар так ошол нерсени иш жүзүндө аткарган. Бул өтө эле таң калыштуу сөздөр. Адам ата-энесин таштап, аял менен биригет. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 17-аятта. Теңир менен бириккен адам аны менен бир рух болот. Күнөө кетирген адам ал дене кимдин денеси? Элчи Павыл сойку аял менен кошулган адам аны менен биригип бир дене болорун билбейсиңерби деп айыптаган. Куткарылган биз Машаякчылар, Машаяктын колуктуусу катары бизди кымбат баада сатып алгандыктан аны сүйүп, таза жүрөктөрүбүз менен Теңирдин астында тил алчаак болуп жашай турган биздин чоң жоопкерчилигибиз бар. Ыйык жазуу бизге үзгүлтүксүз ошол нерсе жөнүндө айтып келет. Бул адамдарга өтө эле акылыбызга сыйбаган нерсе, Кудайдын жашыруун сыры болуп саналат. Куткарып алып, бейишке алып кеткенден дагы артык нерсе жөнүндө айтылат. Жанагы детдомдон алып келген кызды үйүнө алып келип тазалап, кийинтип, жөн эле үйүнө алып келип эле жашатты деген жок, ошол кызга үйлөндү деген сөз менен барабар. Биздин акылыбыз менен түшүнүүгө мүмкүн эмес, бирок бул Кудайдын сөзү. Элчи Павыл айтат: силерди бир күйөөгө Машаякка никелеп койгом. Анын алдында таза бойдон барышыңарды каалагандыктан кызганып жатам. Ошол нерсеге Элчи Павыл басым жасайт. Эфестиктерге 5-бөлүмдө чогуу ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 5-бөлүм. Эфестиктерге 5-бөлүм 26-аят. Ал жыйынды сөз менен, суу менен жууп тазалап, ыйыктоо үчүн тагы кемчилиги же ушул сыяктуу бир нерсеси жок, ыйык жана кемчиликсиз кылып, өзүнүн алдына даңктуу кылып коёу үчүн өзүн берген. Эфестиктерге 5-бөлүмдө куткарылган адамдар анын колуктуусу
болгондугу жөнүндө басым жасалып айтылат. Бизди куткарып эле тим болбостон сөз менен, суу менен жууп тазалады. Ыйса Машаях өзүнүн төккөн каны аркылуу бизди ыйыктады, тазалады. Куткарылдык, бирок биздин жүрөгүбүз, денебиз таза эмес болгондуктан суу менен жууп тазалагандай сөз менен тазалайт. Жакан 17-бөлүм 17-аятта өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта, сенин сөзүң чындык. Күн сайын бизди ыйыктайт, тазалайт. Кудайдын сөзүн үйрөнүп, угуп, окуп, ошол сөз аркылуу ыйык рух бизди күн сайын тазалайт, ыйыктайт. Акырындык менен. Мисалы үчүн бир сазда личинка жатат дагы, ошол личинка ийнеликке айланат. Ийнелик болгонго чейин ал өзүнүн катмарын 3-4 катмарын таштайт дагы, андан кийин асманга учуп кетет. Эфестиктер 4-бөлүм 22-аятта айтылат: эски адамдын мурдагы жүрүм турумун таштап салышыңар керек. Биздин ичибизде дагы да болсо эски нерселер катылып турат. Ошондуктан сөз менен, акырындык менен бирден ташташыбыз керекпиз, Кудайга, Теңирге окшош болушубуз үчүн. Анткени биз түбөлүк даңкка бара турган адамдарбыз. Машаяктын колуктусу болгон адамдарбыз. Тою жакындап калган, колуктусу. Канчалык ошол күн жакындаган сайын жүрөгү дагы, денеси менен дагы баардык жагынан таза болуп өзүн даярдайт. Күйөөсү, болочок күйөөсү ушунчалык костюм кийип алып, даярдан туруп алса, анын колуктусу 3 ай жуунбай, сасып, кийир болуп, чаңга толгон, чачтары апсуйган, супсуйган кирип келсе, болочок күйөөсү эмне болот? Ушундай акылынан ажырап калган аял барбы деп ошол жерден качканга аракет кылат. Куткарылганга чейин биз дагы өтө аянычтуу күнөөкөрлөрдөн болчубуз, бирок Кудай өзүнүн сөзү менен күн сайын бизди тазалап, ыйыктап, Кудайдын көз карашында ушунчалык таза, кемчиликсиз болушубуз үчүн сөз жана суу менен тазалап, тагы кемчилиги же болбосо бир нерсеси жок, ыйык жана кемчиликсиз кылып өзүнүн алдында даңктуу кылыш үчүн. Адам ата обой энени жаратыш үчүн адам атаны биринчиден терең уйкуга салат. Ошондо адам аялды көргөндө, үйлөнүп үлпөт тою болгондо деле тан деп атасы кызын жетелеп болочок күйөөсүн алып келет. Кудай дагы обой эненин колунан кармайт дагы адамга алып келет. Мына бул сенин аялың. Адам шунчалык сүйөнөт дагы эмне деп айтат? Бул менин сөөгүмдөн чыккан, этимдин чыккан эт, ал аял деп аталат деп. Обо ушунчалык сулуу. Элестетип көрө аласыздарбы ошол обой энени? Мисс Вселенная, жердин эң сулуусунан дагы сулуусу обо эне элек. Өтө сулуу, өтө таза, жашнакай. Ошол обого окшогон сулуу аял барбы азыр? Ыскактын аялы дагы Ребекка
өтө сулуу деп ал жөнүндө айтылат. Кудай бизди дагы куткарып алды. Суу менен, сөз менен жууп, эч кемчиликсиз ыйык кылып өзүнүн алдына алып келиш үчүн. Күнөөгө батканга чейин адам кандай акыбалда болсо, так ошол акыбалга алып келип, өзгөртүп, ыйыктап, анан кийин өзүнүн падышачылыгын алып кетиш үчүн бизди күн сайын жаңылайт. Бир дагы тагы жок, кемчилиги жок боло тургандай кылып. Элчи Павыл айтат: силерде бир күйөөгө, Машаякка никелеп койгом. Обо энени жылан өзүнүн куулугу менен алдап кеткендей эле, силерди кимдир бирөө Машаяк жолундагы жөнөкөйлүктөн жана тазалыктан четтетип адаштырбаса экен деп корком дейт. Шайтан биздин куткарылуубузду тартып ала албайт, бирок тазалыкта жөнөкөйлүк жол менен момун болуп жашашыбыздан алыстатышы мүмкүн, четтетиши мүмкүн. Ал үчүн ар кандай азгырууларды жиберет. Ошондуктан силер дагы акылыңарды адаштырбаса экен деп корком дейт элчи Павыл. Биз дагы Машаяктын колтусу катары таза, ыйык болуп турганыбызды шайтан каалабайт. Шайтан ал үчүн ар кандай азгырууларды жиберет. Эйден багында шайтан жыландын образында аялды адаштыргандай эле. Элчи Павыл дагы эми ошол бир туугандар үчүн кайгырып, Машаяк жолундагы жөнөкөйлүктөн, тазалыктан четтетип кетпесе экен деп кайгырам дейт. Экинчи Корунтуктар 7-бөлүм 1-аятта эми ошол убадаларга ээ болгон биз денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы. Биз бузулуп кетпейли, күнөөгө батып кетпейли деп, бол дүйнөнүн күнөөсүнө берилип кетпейли деп ыпластыктан арылалы. Ыйыктыкка умтулалы. Кудай Машаяктын колуктусу деп чакыра турган болсо, биз кандай кебетебиз менен барышыбыз керекпиз? Ыйык, кемчиликсиз, таза бойдон. Ушул денеде, ушул образда кетсек болобу? Биринчи Тимотей 5-бөлүм 11-аяттан баштап карасак, элчи Павыл жыйындын ичинде картайып калган жесир аял боло турган болсо, эгерде анын үйүндө жардам бере турган адамдары боло турган болсо, анда балдарына тапшырып бергиле дейт. Эгерде анын балдары же болбосо жакындары жок болсо, анда жыйын ал адамдар үчүн, жесир аялдар үчүн кам көргүлө дейт. Ал эми жаш жесир аялдар кайрадан дене каалоолорун аткарышы мүмкүн. Күйөөгө тийүүнү самашат. Албетте күйөөгө тийиши керек, бирок ишенген адамдарга күйөөгө чыгышы керек. Анткени алардын ичинен кээ бирлери азгырылып, шайтандын жолуна түшүп кетишти. Биринчиден ишенгенде Теңирди ушунчалык сүйүп кубанган эле, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин Машаяктан баш тартып, бул дүйнөгө берилип кетишкен элек. Шайтандын жолуна түшүп кеткендер дагы бар.
Кудайга карманып жашангандын ордуна тескерисинче шайтандын жолуна түшүп кеткен адамдар да болушу мүмкүн. Кудайдын алдына келгенде ал адам ушунчалык чоң ашкерелүүгө, уят карууга ээ болот. Куткарылган адамдар сөзсүз түрдө руханий жактан, моралдык жактан, дене жактан дагы таза болушу керек. Эски ачыткы бузуктук жана куулук шумдук менен эмес, ачыткысыз нан, таза жүрөк чындык менен күнөөлөрүбүз кечирилген күнү. Ыйса Машаяк Кудайдын курмандык козусу катары биз үчүн өзүнүн жанын берген. Билесиздер да, Израиль элинде ачыткысыз нан майрамы болгон эле 7 күн бою. Израиль элине барганда мен ошол майрамга туш болуп калыптырмын, ачыткысыз нан майрамына. Ачыткысы жок нан даамдуу болобу же жокпу? Эч бир даамы жок. 7 күн бою ошол нанды жеши керек. Туристтерге ал нерсени беришпейт экен, бирок Израиль эли 7 күн бою сөзсүз түрдө ошол майрамды майрамдашат. Ачыткысыз нан майрамын. 7 күн бою деген эмнени билдирет? Куткарылган күндөн тарта Ыйса Машаяктын келген күнүнө чейин чыракты күйгүзүп алып, ачыткы болгон нерсенин баардыгы сыртка алып салышы керек эле. Мисирден чыгуу китебинде жазылат. Баардык күнөөдөн арылышыбыз керек. 1 Корунтуктар 5 бөлүмдө биз дагы эми кандайча майрам менен майрамдашышыбыз керекпиз? Бузуктук жана куулук шумдук менен эмес, моралдык күнөө болобу, же болбосо денедеги күнөө болобу, ошолордун баардыгын алып салышыбыз керекпиз. Күнөөдөн арылып, таза жүрөк жана чындык менен майрамдашыбыз керекпиз. Биз ишенген Машаяк ал өтө ыйык, таза. Эми анын колуктусу болгон биз өзүбүздү сөз менен күн сайын ыйыктап тазалашыбыз керекпиз. Ыйса Машаяктын алдына келгенде ашкерелүүгө ээ болбошубуз үчүн күн сайын өзүбүздү жаңылап турушубуз керекпиз. Аян китеби 19 бөлүмдү ачабыз. Аян китеби 19 бөлүм. Он 19 bölüm 7 аят. Сүйөнөлү, кубаналы жана аны даңктайлы. 7-8 аяттар чогуу окуйлу. Сүйөнөлү, кубаналы жана аны даңктайлы. Анткени козунун никелеши убагы келди. Анын кулуктусу өзүн даярдады. Ага таза жана жаркыраган зыгыр буласынан кийим кийүүгө укук берилди. Анткени зыгыр кийим ыйыктардын адилдиги. Сүйөнөлү, кубаналы, аны даңктайлы. Эмне үчүн чоң кубаныч менен кубанышыбыз керекпиз? Анткени козунун никелеши убагы келди. Никелеши убагы келди. Той башталды. Анын колуктусу өзүн даярдады. Колуктусу өзүн даярдады. Ага таза жана жаркыраган зыгыр буласынан кийим кийүүгө укук берилди. Зыгыр кийим биз буга чейин аянычтуу күнөөкөрлөрдөн болчубуз. Күнөө эле көп болбостон, Ышая 64 бөлүм 6 аятта
биздин адилеттигибиз дагы таза эмес эле. Адам ата кетирген күнөөсү үчүн анжыр дарагынан жалбырактан жасап өзүнүн бардык нерсесин бекитип алам дейт, бирок жашырууга мүмкүн эмес эле. Качан Кудай аларга териден кийим кийгизгенде гана 61-бөлүм 10-аятта теңир жөнүндө кубанам. Ал мага куткаруу чапанын кийгизди, чындыктын кийимин кийинтти. Кудай өзүнүн адилеттигин бизге арнады. Жаркыраган зыгыр буласынан кийим кийүүгө укук берилди. Аян китеби 7-бөлүм 14-аятта. Чоң ачалы Аян 7-бөлүм 14-аятта. 14-аят, 7-бөлүм 14-аят. Мен ага, сен аны билесиң мырза, деп жооп бердим. Ошондо ал мага мындай деди: булар улуу кайгыдан келгендер. Алар өздөрүнүн кийимдерин жуушкан, алар өздөрүнүн кийимдерин козунун канына агартышкан. Өздөрүнүн кийимдерин козунун канына агартышкан. Бизди куткарып элетин болбостон, ошол кийимди, чындыктын кийимин бизге кийгизген. Ыйса Машайх экинчи жолу бул дүйнөгө келгенде, бул дүйнөдө кайгы болот, 7 жылдык кайгы. Булар улуу кайгыдан келгендер, өздөрүнүн кийимдерин жуушкан. Бул зыгыр кийим ыйыктардын адилдиги. Куткарылууга гана ээ болбостон, Кудай берген, Кудай кийгизген чындыктын кийимин кийген адамдар. Өзүнүн кийимдерин сактап жүргөн адамдар. Машаякчылар. Ыйыктардын адилдиги деп айтылат. Бул сөздө айтылгандай, Кудайдын астында биздин ошол кийген кийимибиз таза болушу керек. Сергек жүргөн жана жылаңач калып уят болбош үчүн өзүнүн кийимдерин сактап жүргөн адам бактылуу. Кудай өзү кийгизген чындыктын кийимин биз булгап албашыбыз керекпиз. Жашынакай кийим кийип отуруп, көмүрдүн арасына барып оонап жатып алабызбы? Жок. Кичине эле кир болуп калса бат эле тазалайбыз, же болбосо сүртөбүз. Ыйса Машайх бул дүйнөгө келгенде эч бир тагы да жок, кемчиликсиз, таза, ыйык, эч бир таза эмес нерсени жолотуп албашыбыз үчүн кийимдерибизди сактап жүргөнгө аракеттерди кылышыбыз керекпиз. Ыйса Машайх келерине өтө аз убакыт калды. Биз тирүү кезибизде балким Ыйса Машайх келет. Эмне үчүн? Анткени булардын боло баштаганын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билгилек. Машаяктын колуктусу катары өзүбүздү таза, ыйык, татыктуу, кемчиликсиз, такыбалык тура тургандай кылып даяр болушубуз керекпиз, чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан күнөөкөрлөрдү өзүңүздүн каардуу сотуңузга, жазага келбей тургандай кылып, өз ырайымыңызды арнап, сүйүүңүздү арнап, биз үчүн Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгы түбөлүккө кечирилип, ыйыктап, тазалап, бизди бул дүйнөдөн айырмалап, өзүңүзгө чакырып алып, Машаяктын колуктусу кылгандыгыңыз үчүн биз ыраазыбыз. Биз түшүнө албаган ушунчалык улуу ырайымды бизге арнадыңыз.
ошол ырайымга ээ болгон бардыгыбыз ыйык рухтун жетеги менен сөз менен күн сайын жаңыланып, сиздин алдыңызда татыктуу жашоо менен жашаганга жардам бериңиз. Биз дагы тагы жок кемчиликсиз сиздин алдыңызда таза бойдон турушубузду каалайбыз. Ыйса Машаяк келген күнгө чейин бир дагы адам сизден алыстабашына, бир гана сизди даңктап жашашыбыз үчүн дайыма өз жардамыңызды бериңиз. Жана ошондой эле ыйык нерседен алыстабай тургандай кылып жардам бериңиз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында биз дагы бир дагы ашкерелөөгө ээ болбостон сизди даңктагандай бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.